ата мекендик согуш. 1941 каргашалуу 22-июнунда фашисттик Германия биздин өлкөбүз, азыркы Кыргыз Республикасы курамына кирген мурдагы СССРге капысынан кол салды. Душмандар бир эле мезгилде Баренцова деңизинен Кара деңизге чейинки чек-араны бузуп, күтүлбөгөн жерден кирип келишти. Өлкө коркунучта калган. Фашисттер башка элдерди кырып, жок кылып, таза кандуу деп эсептелген немецтерди тейлей турган аз гана элди калтырууну каалашкан. Немец генералдары чагылгандай тез барбара согуш планын түзүп, ал боюнча согуш 2 айга гана созулмак. Душман ырайымсыз жана күчтүү эле. СССРге кол салганга чейин ал Европанын көптөгөн өлкөлөрүн басып алып, ал өлкөлөрдөгү бардык завод менен фабрикаларды, танкаларды, самолетторду, курал-жарактарды ээлеп алган. Бүт Совет эли мекенди коргоого көтөрүлүштү. Миңдеген адамдар өз эрки менен Кызыл армиянын катарына партизандык отрядтарга кетишти. Элдик кошунга биригишти. Өлкө бирдиктүү согуш лагерине айланды. Завод менен фабрикалардагы станокторду башкарган эркектер фронтко кетишип, алардын ордуна аялдар, өспүрүмдөр, карылар иштеп калышты. Алар фронт үчүн курал-жарак даярдашкан. Колхоздор армиянын нан жана азык-түлүк менен камсыз кылып турган. 100 миңдеген адамдар тылдын батырлары болду. Алгачкы салгылашуулардын бири чек-арадагы Брест чебинде болгон. Анын коргоочулары бир айга созулган теңдешсиз салгылашты фашисттерди чоң жоготууга учураткан. Фронттун башка жерлеринде да душманды токтото туруу оңой болгон жок. Өзгөчө Смоленскинин жанында биздин жоокерлер душман менен батырларча кармашты. Смоленскидеги салгылаштын даңктуу катышуучулары 4 дивизияга гвардиячылар деген нам биринчи болуп берилген. Фашисттер Москвага жакындап кирип келген кезде кеч күз болуп калган. Алар Москваны басып алып, согушту жеңиш менен аяктап, Кызыл аянтта турарына аз гана убакыт калды деп ишенишкен эле. Бирок борборду коргоочуларга Сибирден, Уралдан, Казакстандан, Орто Азиядан жана Аракы чыгыштан жардамга аскерлер келип жатышты. Алар душманга кыйраткыч сокку уруп борбордон чегинтишти. Улуу согуштагы бурулуш учур Сталинград салгылашында болду. Биздин аскерлер 330 миң фашистти курчап талкалап туткунга түшүрдү. 1943 жылдын жайында Курск салгылашуусу болду.